Салам достор. Сиз көптөн бери күткөн суроо жооп видеону тартып баштадык. Акыркы суроом жолоодо, суроо жоопто мен жөнүндө суралган суроолор аябай көп болду. Толук аты жөнүм, канча жаштамын, канча балам бар, кайсыл жерде жашайм. Мага тиешелүү аябай көп суроолор келди. Ошого эми биринчи видеону өзүм жөнүндө баштайын деп чечтим. Баштадык. Атым Айдана Өмүрбаева. 26 жаштамын. Үй бүлөм менен АКШда Чикаго шаарында турабыз. 2 баланын энесимин. Чоңу кызым. Кызым 3 жашта, балам 1 жашка жаңы эле толду. Кызымдын аты Бермет, баламдын аты Адам. Азыркы учурда Чикаго шаарында жайгашкан Relativity деген софтвер компаниясында senior DevOps инженер болуп иштейм. Негизи эле мен ITге 2014-жылдан баштап кызыгып баштадым. 2014-жылы мен жолдошум Бакыт окуун аяктап бир Чикагодагы Expedia деген компанияда иштеп баштаганда ал мени ITге тиешелүү көптөгөн митаптарга, конференцияларга чакырып баштады. Ал жакта ошо жылдары дагы Women in Tech деген аябай популярный тренд болуп баштаган болчу. Ошондойлорго калбай барып, ал жактан башка улуттун кыз-келиндери менен таанышып, негизи эле IT жөнүндө маалыматты чогултуп баштадым. Анан бул багыт мага аябай кызык сезилди, кызык көрүндү. Анан өзүмдү дагы ушул багытта сынап көргүм келди. Анан ошо 2014-жылы Чикагодагы IT үйрөткөн бир буткемптердин биринде билим алгам. Биринчи билимим Кыргызстандагы КНУ Кыргыз улуттук университетинде экономический факультетин аяктагам. Бирок өзүңүздөр билгендей, азыр ал багытта иштебей, IT багытын аркалап келип жатам. Эмне үчүн мага IT жагат? IT мен үчүн аябай кызык көрүнөт. Бул ITни мен келечектин, азыркы учурдун жана келечектин профессиясы деп билем. Бул жакта өнүгүп өсөм дегенге аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда ITге байланыштуу бардык кесиптердин маяналары да аябай жакшы. Негизи эле ошо IT дүйнөсүнө аралашкан адамдардын бардыгы изденүү менен алек болот. Күнүгө бир жаңы нерсени үйрөнүү менен алек. Ошого байланыштуу мээ дагы бат-баттан жаңы технологияларды, жаңы нерселерди үйрөнүп, иштеп, күндөн күнгө курч болот деп ойлойм. Негизи эле азыркы 21-кылымда бардык эле кесиптер ошо ITге байланыштуу болуп баратат да. Бул медицина болобу, архитектура, бухгалтерия, менеджмент, дизайн, бардык нерсе ошо ITге көздөп баратат. Мен ойлойм, келечекте көптөгөн кесиптер жоюлушу мүмкүн, бирок ошо жоюлган кесиптердин ордуна дагы көптөгөн IT кесиптери ачылат. Ошого биз азыркы күндө туура жолдо баратабыз деп ойлойм. Ошо особенно ITни аркалаган балдар, кыздар бардыгы келечектеги аябай керектүү болгон кесиптердин ээси болот жана мен жумушсуз калбайт деп ойлойм. Ошондуктан дагы мен ушу кесипти аркаладым десем болот. Дагы суроолордун көбү бош убактымда мен эмне менен алекмин? Жумуштан сырткары. Бош убактымда көбүн үй бүлөм менен өткөрөм. Китеп окуганга убакыт тапканга аракет кылам. Спорт менен жана андан сырткары ошо Мурас деген клубду ачканбыз. Ошо убакытта Мураска дагы кетет. Анан өзүңүздөр билгендей бир аз кичинекей блогум бар. Ошо силерге туура маалымат менен бөлүшөйүн. Өзүм билген нерселерди дагы ошо элге дагы маалымат жактан жардам берейин деген ойдо постторду жазып, макалаларды жазып, анан ушул сыяктуу видеолорду тартканга аракет кылам. Мотивацияга байланыштуу суроолор көп келди. Мотивацияны кайдан алабыз? Негизи эле мотивация кайсыл жерден сиз ушундай күч аласыз деген суроо келди. Мен ойлойм, ар бир адам мотивацияны өзүнүн жашоонан алыш керек деп, кыялдарынан мотивация алыш керек деп ойлойм. Эгерде сиз 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин кандай жашоодо жашагыңыз келет? Кайсыл жерде өзүңүздү көрөсүз? Мен дагы ошондой
нерселерди көп ойлоном, кыялданам. 5 жылдан кийинки, 10 жылдан кийинки жашообузду элестетип, ошону батыраак ишке ашыргым келет. Ошо кыялдарыма жетким келет. Эртең менен ошондой бир позитив менен ойгонгонго аракет кылам. Бүгүнкү жашоону дагы аябай продуктивный өткөрүп, жашоого ошо 10 жылдан кийинки, 20 жылдан кийинки, 30 жылдан кийинки кыялымдагы жашоого акырындап, кадамдап жеткенге аракет кылам. Бул негизи эле жашоодо бардык нерсе акырындан курулат. Күнүгө биз акырынбай үй кургандай эле кирпичтин үстүнө бир кирпич коюп, акырындык менен бирок туура багытта мындай жүрсөк, өзүбүздүн кыялыбызга жетебиз деп. Мен азыркы эле бар нерсеме шүгүр кылам, бирок кыялымда менин көптөгөн пландарым, ойлорум бар. Мага мотивация бул менин үй бүлөм, менин балдарым, ата-энем, туугандарым, мекеним десем болот. Ошолорду бактылуу кылыш, мен өзүмдү бактылуу кылганым деп ойлойм. Ата-энеми бактылуу кылыш, ата-энеме жардам берип, мекениме жардам берип, үй бүлөгө салымымды кошуп, анан мага дагы чоң мотивациялардын бири бул балдарымдын келечеги. Үй бүлөдө негизи бала бактылуу болуш үчүн, бала туура тарбия алыш үчүн эненин ролу аябай чоң деп ойлойм. Ошондуктан күнүгө өзүмдү жакшы адам кылганга, тарбиялаганга аракет кылам. Эмне десем, эмне кылсам бардык нерсени кайталайт, сөздөрүмдү да кайталайт. Ошодон көрүп мен билем да, мен эмнени кандай айтканымды, кандай интонацияда сүйлөгөнүмдү, бүт нерсени кайталайт. Ошону көрүп туруп, кызыма мен жакшы апа, жакшы пример болгум келет. Ошол мага мотивация. Суроолордун көбү хобби жөнүндө да болду. Менин хоббим, кандай хоббилерим бар. 2 баланын апасы болгондон кийин хоббиге деле көп убакыт калбайт экен. Болгон бош убакытымдын баарын ошо үй бүлөгө, балдарыма кетиргенге аракет кылам. Бирок хоббилерим бар. Менин дагы негизги хоббилердин бири бул китеп окуу. Ошо спортту биз бакыт экөөбүздүн дагы ушул жагыбыз аябай окшош. Негизи эле спортко болгон биздин көз карашыбыз ушунчалык топ келет. Ошого көп спортторду дагы чогуу кылабыз. Волейболду дагы чогуу ойнойбуз. Чуркаганда дагы чогуу чуркайбыз. Жазында, жайында, күзүндө чогуу велосипед тебебиз балдар менен биригип. Дагы көп суроолордун бири бул менин бир күндүк күнүм кантип өтөт деген суроону дагы бергендер көп болду. Буйруса ага мен сөзсүз түрдө отдельный видео тартканга аракет кылам. Ошондо детально бардыгын айтып берем. Негизи бир күнүм, бир жумам кандай өтөт. Бүгүн кичине болсо дагы мен жөнүндө билип алдыңыздар деп ойлойм. Ушундай суроолор болсо дагы жазыңыздар. Ушундай видео жоопту калтырбай тартканга аракет кылам. Бул баягы колго 10 суроого жазгандан көрүп бир видео тартып койгон бир аз жеңилирээк экен. Ушул нерсени улантабыз. Буйруса дагы көптөгөн суроолорго жооп тартканга аракет кылам. Сөзсүз түрдө менин каналыма катталыңыз, лайкты да басканды унутпаңыз жана комментарийге суроолоруңузду жазсаңыз, кийинки видеолордо балким именно сиздин суроолоруңузга жооп тартып калабыз.